Айтбек өткözүп берүүгө ыңгайлуу учур түзүлдү. Эми кой күрөң аргымагын ойнотуп аткан Өмүрбеков Айтбек. Азыр эми коргоочулардагы Айтматов командасынын коргоочулары Тайгазамдын түбүндө. Мына азыр Айтбекти Өмүрбеков Айтбек эсеп сандарын 3-2-ге. Теке көпчүлүк учурда салым менен жыйынтыкталат билесиңер. Ошон үчүн Айтматов командасы коргонууну мыкташы керек. Тайгазанга жакындай турган болсо салым салынып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн Айтматов командасы азыр болгон күч аракетти коргонууга жумшашы керек. Мына азыр эки атаандашын артта калтырган Айтбек. Муну гидравлика степ вагондой эле кайрылып атат. Millennium го мына 2004. Бирок мына көрүп атасыңарбы, коргоочулардын жүргөн Эсенбаев Тилек. Азыр эми Айтбек эмне кылат? Мына азыр эки оюнчуну артка таштады. Амангелди алдында бар тозуп жүрөт. Классташтар 2004-төр. Şöyle tiyaktan koyuyoruz. Hazır emi Айтбек өткөзүп берүүнүн аракетин көрүп атат. Байтегин барган экен кой көрөң менен, бирок өткөзүүгө такыр мүмкүнчүлүк бербей жатат. Айтматов командасы 7-ci minuta жүрүп атат. Эми бирок коргонуу жаатында мына Айтматов командасын көрүп атасыңар. Тайгазанга такыр жакын жолоткон жок. Эми Айтбек Байтегинге өткөзүп берген. Астагфиралла. Акырын. Так, убакыт кейде дагы дароо көтөргөн Кушчубай, такымга базап аткан Кушчубай сол такымына түштү. Ар бир салымыңарга 10.000 сомдон байыштан турат. Ар бир салымыңарга байыштан 10.000 сомдон бар. 30 секунда убакыт калды. Айтматов, Нуржан. 30 секунда. 20 секунда kaldı. 20 sekunda Nurcan. 15 sekunda kaldı. 10 sekunda. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Vakit bitti. Birinci time. 2-0 esebinde жыйынтыкталды. Tekeni startка өзүңөр 5 minut тыныгууга урматтуу көкбөрүүчүлөр. Кайрадан улантабыз экинчи бөлүккө. Кунасов Шамил агабыз келген экен. iPhone менен Эсен уулу Өмүрбек Самурай, машыктыруучусу Раатбек уулу Норус, жетекчиси Жапаркулов Турусбек. Так, жигиттер, могу пасат жандар, жаштайт укпайт экенсиңер энең, жылгылачы. Жыл койгулачы жигиттер, кичпейлдикке жана суранып атабыз. Улам үзүлүп келип атат, микрофон токтоп калып атат. Барзак энгей. Kaysatın çıktı. Ben çok bilmiyorum. Evet.
Salım salsan. Edican Astana menen geldi. Kayradan ele peki jerde hazır ene bakıp peki görüşü gel. Aydarkan. Bu hem Aydarkan emes. Bak tuna emi peki jerde jatıp. Төлеген olu bakıp jiret. Bakar. Alvata 12-ci katan sanındalı yer bol götürüp atkan teke bırak jerde Aydarkan hareket kılıp görüyordu. Kayradan aman geldi keyden. Götürüp ata tamam geldi. Jarmaşıp julu olgan Талас району. Assalamu alaikum урматтуу көкбөрүчүлөр, көкбөрү күйөрмандары. Азыр биз Талас облусунун Манас районунда райондор аралык чемпионат болууда. Талас облусунун көкбөрү федерациясынын президенти Эрлан мырза ушул федерациянын ишмердүүлүгүнөн, ушул иштин алып баруусунан күздөн бери ушул Талас облусунун ичиндеги ачык чемпионаттар уланып келүүдө. Assalamu alaikum, урматтуу көкбөрү күйөрмандары, урматтуу спорт сүйүүчүлөр. Бизде Талас областында октябрь айынан бери биринчиден айыл өкмөттөр арасында оюндар болуп өтүп келди. Алардын жыйынтыгы менен ушу 4 райондун курама командалары түзүлүп, бизде 2014-жылдан бери өтүп келаткан райондор аралык облустук чемпионаттын бүгүн 3-чү айлампасына келип жеттик. Кудай буйруса. Ушул оюндардын жыйынтыгы менен Талас областынын намысын коргой турган көкбөрү командалары түзүлөт. Алардын ичинде албетте облустуктун курама командасы болгон ынтымак командасынын курамы түзүлөт. Оюндардын максаты дагы ошол ынтымакка аттарды, балдарды тандоо максатында өткөзүлөт. Кудай буйруса, оюндар аябай жогорку деңгээлде өтүп атат. Бүгүн 3-чү айлампага келип жеттик. Дагы деле чемпиондор аныктала элек. Биринен бири мыкты болуп атат. Азыр башка жылдардан айырмасы быйыл 3 район бирдей упай менен азыр биринчини алып келатышат. 16 упайдан Манас, Айтматов жана Талас район курама командалары чоңдор арасында. Эми 4-чү оюндун жыйынтыгы менен курамды аныктайбыз деп ишенем. Ынтымак командасынын. Мынакей достор, биз билгени күздөн бери мынакей январдын аягы болуп калды. 4-чү күн сайын ушул Талас облусунун оюндар болуп келатат туурабы? Айыл өкмөт, район, устав бар, ынтымак бар. Улак болбой калган күн болбойт туурабы? Күн болбойт. Өзүңүздөр көрдүңүздөр өткөндө Айтматов районунда, Бакай районунда өткөн 2-чи айлампада 20 градус минуста дагы улак токтогон жок, борон чапкында. Күйөрмандар кетпей машиналарда отуруп алып көрүштү оюнду аягына чейин. Бүйүр кызыткан оюн болду ал жакта да. Бүгүн да ошондой оюндарды күтөбүз.